Рима Токоева 21 жылдан бери сот аткаруучу болуп, анын 13 жылын сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн улук сот аткаруучусу болуп эмгектенип келет. Учурда Ысык Көл облусунун Жети-Күз райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн улук сот аткаруучусу. Жыйырма бир сот аткаруучулардын иши өзүңүздөр көргөндөй өтө татаал, абдан оор деп айтсак болот. Эл менен чогуу иштешебиз, иш алып барабыз. Бүгүн баарыбыз борборго келип, ушундай машиналардын ачкычтарын ар бир райондорго, шаарларга тапшырып, бүгүн ушу машиналарыбыздын кылычтарын алып жатабыз. Бүгүн 22 декабрь күнү Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбековдун катышуусунда сот аткаруучуларга JAC GSM үлгүсүндөгү 47 даана автоунаалардын ачкычтары тапшырылды. Салтанаттуу иш-чарада автоунаалардын ачкычтарын тапшырып жатып, Акылбек Жапаров өлкөдө сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыздоо боюнча алгылыктуу кадамдар жасалып, заманбап технологияларды киргизүү менен сот адилеттигинин ачык айкындыгын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга мамлекет тарабынан олуттуу көңүл бөлүнүп жатканына токтолуп өттү. Сот системасына бөлүнгөн каражаттардын көлөмү 2 жылда дээрлик 3 эсеге жакын көтөрүлдү. Мунун ичинде бүгүн түздөн-түз сот аткаруучулар биринчи жолу автоунааларга ээ болуп жатат. Баса белгилеп кетчү, бул машиналарды биз мамлекеттик бюджеттен 92 миллион сомдон ашык акча сарптап сатып алдык. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков тапшырылып жаткан бул кызматтык автоунаалар сот аткаруучулардын элибизге кызмат кылуусуна, тактап айтканда, соттун чечимдери менен мамлекеттик органдардын актыларын реалдуу, толук жана ыкчам аткарууга өбөлгө түзө турганын жана сот аткаруучуларды жарандардын арасында түшүндүрүү иштерин жогорку деңгээлде жүргүзүп, сылык мамиле жасап, ак ниеттүүлүк, кайраттуулук жана чечкиндүүлүк менен калкыбыз үчүн кызмат кылууга үндөдү. Мамлекет тарабынан сот тутумуна бөлүнгөн акча каражатына сатып алынган жаңы үлгүдөгү бул кызматтык автоунаалар сот аткаруучулардын элибизге кызмат кылуусуна, тактап айтканда, соттун чечимдери менен мамлекеттик органдын актыларын реалдуу, толук жана ыкчам аткарууга өбөлгө түзөт деп ишенем. Сиздерди, урматтуу сот аткаруучулар, жарандардын арасында түшүндүрүү иштерин жогорку деңгээлде жүргүзүп, мыйзамдын талаптарын так аткарып, калкыбызга сылык мамиле жасап, ак ниеттүүлүк, кайраттуулук жана чечкиндүүлүк менен кызмат кылууга чакырам. Жаңы үлгүдөгү автоунаалар республикадагы бардык район шаардык сот аткаруучулар кызматтык бөлүмдөрүнө тапшырылды. Бул өз кезегинде алыскы региондорго барып жеринде аткаруу өндүрүшүн ишке ашырууда жана сот аткаруучулардын ишин жакшыртууга өбөлгө болот турганын сот аткаруучулар баса белгилеп өтүштү. Тарыхый күн болуп турат. Абдан кубанычтабыз. Бизде аткаруу өндүрүштөрүнүн аткаруусу боюнча жүктөмдөрү оор болгондуктан ушул берилген кызматтык автоунаалар менен иштерди бир топ алдыга жылдыранууга толук аракет кылабыз. Эгемендүү өлкөбүздүн 32 жылдык тарыхында сот аткаруучуларга алгачкы жолу республикалык бюджеттен жаңы кызматтык автоунаалар сатылып алынып, тапшырылып жатканына сот аткаруучулар ыраазычылыктарын билдиришти. Мамлекет тарабынан биринчи жолу мына сот аткаруучуларга аткаруу ишин жакшыртуу үчүн мындай жакшы үлгүдөгү машинелерди берип атат. Бул Кыргызстан тарыхында биринчи жолу сот аткаруучуларга болгон аткаруучуда болгон көмөк. Жалпы республика боюнча 57 сот аткаруучулар кызмат бөлүмдөрү бар. Аларда 380 сот аткаруучу кызмат кылып, мыйзамдуу күчүнө кирген соттун актыларын жана башка мамлекеттик органдардын актыларын аткарып келишет. Келерки жылы 10 кызматтык автоунаа калган сот аткаруучулар кызмат бөлүмдөрүнө жана республика боюнча сот пристав кызмат бөлүмдөрүн да автоунаалар менен камсыз кылуу пландалган.